Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Мынакей кыргыз тили сабагынан силер 4-класстар менен бүгүн биз күзгү токой деген тема менен таанышат экенбиз. Балдар, токой деген эмнени түшүнөбүз? Токой бул жырткыч жаныбарлардын мекени. Аябай көп карагай, эмен, дарактардын жана башка түрдүү дарактардын мекени, көптүгү деген жерди биз токой деп билебиз. Ал эми ошол токойдун күзгү көрүнүшү кандай абалда? Ошол жөнүндө бүгүнкү темабызды улантат экенбиз. Эмесе балдар, бардыгыбыз дептерлерибизди ачабыз дагы биринчи тапшырмага көңүл бурабыз. Китептерибиздин 38-бетин ачабыз. Биринчи тапшырмага көңүл бурабыз. Бул жерде сөздүк дептерлерибизге жаңы сөздөрдү менен кошо айтып, дептерлериңерге жазып барасыңар. Көлчүк, эмен, таранчы, ийин, бутак, аралаганды, карк этти, майда жандыктар чыйпылдап жиберди. Биз ушул жаңы сөздөрдү дептерибизге жазабыз дагы кийинки тапшырмага өтөбүз. Кийинки тапшырмабыз балдар сүрөт менен иштөө. Бул сүрөт биздин китебибизде дагы бар. Китепти бардыгыбыз китептеги сүрөткө көңүл бурабыз дагы, бул сүрөттө кандай пейзаж тартылган, кандай мезгил тартылган, аба ырайынын көрүнүшү кандай, балдар кандай кийимде турат, эмне кылып жатышат, дарактардын өңү кандай, дагы эмнени көрүп турабыз, канаттууларды көрүп турабыз. Ушул бардык көзүбүзгө көрүнгөн ошол сүрөттөгү жаратылышка карап сүйлөм 5-6 сүйлөмдү ой серки түрүндө түзүп айтып берсеңер жакшы болмок. Кийинки тапшырмабыз балдар, сөз айкаштарын түзүшүбүз керек экен. Бул жерде толуктоо керек. Bir söz kaysidir bir sözdörдө başında, kaysidir bir sözdörдө экинчи сөз түшүрүлгөн, бирок түшүрүлгөн сөздөрдүн бардыгы астында жазылып турат. Ошолордун кайсы бири туура келсе, ошону коюшубуз керек. Эмесе биринчи сүйлөмдү карагыла. Сөз айкашын. Бакты араладык. Эмендин бутагы, жалбырагы, бийик карагай жөжө чыйпылдап жиберди. Майда жандыктар түлкүнүн ийини кичинекей көлчүк чоң кайын ак таранчы кайындын бутагы карга карк этти. Балдар, ушул тапшырманы аткарып бүткөн соң кийинки тапшырмага өтөбүз. Бардыгыбыз үлгүрүп жазып алдык деген ойдомун. Кийинки тапшырма балдар, бизге күзгү токой боюнча текст берилген, ушул тексттин үстүнөн иштешибиз керек. Эмненин деген суроого жооп берген сөздөрдү ажыратып айтып беришиңер шарт. Келгиле, мен текстти бир жолу бир сыйра окуп берейин. Күзгү токойду аралаганды жакшы көрөм. Түндө көлчүктөр тоңуп калыптыр. Дарактардын сары кызыл күрөң жалбырактары түшүп калган. Токойдо муздак шамал ойнойт. Эмен менен кайыңдар өшүп жатат. Бийик карагайдын үстүнөн бир таранчы чыйпылдап жиберди. Чымчыктар дарактардын бутактарынан жем издешет. Майда жандыктар ийиндерине кирип алышкан. Аңгыча карга карк этти. Күзгү токой тып-тынч болуп калды. Балдар, бул жерде текст түшүнүктүү эле болду окшойт. Бардыгыбыз ушул тексттин ичинен эмненин деген суроого жооп берген сөздөрдү дептерибизге жазып чыгабыз. Эмненин? Дарактардын
бир сөздү мен силерге үлгү катары таап берейин. Дарактардын. Калганын үтүр аркылуу жазып мага жөнөтөсүңөр. Балдар, кийинки тапшырмабыз ушул эле тексттин үстүнө суроолорго жооп беребиз. 4 суроо берилген. Ушул 4 суроону ОЗЕК түрүндө жооп берсек деле боло берет, бирок сөзсүз жооп бергенге аракеттенгиле. Күзгү токой кандай? Жаратылышта эмне болуп жатат? Токойдо кандай дарактар бар? Чымчыктар, майда жаныбарлар эмне болушат? Ушул 4 суроого жооп беребиз. Андан соң үйгө тапшырма балдар 5-көнүгө 39-беттеги 5-көнүгүн алып карабыз. Бул дагы оңой эле 7 сүйлөм берилген. Чүрүлүп калган сөздөрдүн ордуна анын сүрөттөрү берилген. Ошол сүрөттөргө карап туруп сөзүн таап, толуктап, сүйлөмдөрдү жазып мага жөнөтөсүңөр. Сабакка конт коюп уккан окуучулар Кудай буйрса эртең жакшы бааларды алышат. Анда эмесе кийинки сабакта жолугушканча саламатта калыңыздар.